розовый сорт, Ядигар деген сорт. Жанагы силер буга чейин айтып кеткен Ядигар сорту турецкий, бирок розовый. Ооба. Булардын түшүмдүүлүгү башкача болбойбу? Аябай эле чоң экен го. Булар чоң болот. Например, кызылда этаж менен көп болот. Булардыкы этажы бир аз азыраак болот, бирок помидору чоң болот. Ошондо тонна ошо менен чогуу болуп калат, бирдей болуп калат. Бирок мунуку бир аз дагы тоннасы көбүрөөк болушу мүмкүн. Бул веси да көп болушу мүмкүн, Весинен тоннадан көбүрөөк чыгат негизи. 20 соткадан бияктан 30тан да ашырып салса болот экен да. Буюрса, аракет Кудайым буюрса кылып дейли. Караңыздарчы. Мына көрүнүп атабы? Мындай бияктан эле гилейип турат да, чоң болуп. Мында алмадай эле болду беле. 350 грамм. 300 граммдан булар башталат, 400-500 граммга чейин жетет. Бир бышканы болсо бир тартып көрүш керек экенбиз азыр, көрсөт. Макул. Азыр алып тартып көрөлүк ооба. Даамы кандай болот булардыкы? Даамы абдан жакшы болот. Бул эми өзүнчө розовый деп туруп мындай спрос кылгандар барбы сиздердин рынокто? Ооба, бар. Атайын Розовый кышка жакын бир аз кымбатыраак болот. Кышка жакын кымбатыраак болот. Тиги кызылга караганда да. Кызылга караганда 20-30 сом ойнойт ортосу. Караңызчы. Мына жакыныраак тартып койсоң. Мына очкини мындай көрүп атасыңар, ширеңке мунтуп калыптырмын. Басчы, кандай чоң көлөмү. Помидор. Bunun айырмачылыгы жумуш жагынан бирдей элеби же барбы өзгөчөлүктөрү? Бирдей эле. Бирдей эле бар, бирдей эле подход кыласыңар, э? Ошол эле дарылар, ошол эле бир аз алмашышы мүмкүн, удобрение дарылар. Бирок в основном окшош эле. Мен мисалы үчүн бир комментарийни окудум. Эме дейт да. Сиз отуруп эсептеп бергилечи бизге канча каражат кетет, канча сом эмнеге каяка кетет деген нерселер математикасын жүргүзүп бергилечи деп атат. Ушундай кылып бере алганга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Мен мында кыскача айтып кетсем болобу? 20 000 каркас пленка, ишчи, $15,000 отопление кетет. А дегенде 35,000 20 сотикке точно кетет. 20 сотиктен ылдый баштабаш керек. Минимум 20 сотик. Анткени прибыль 20 сотиктен жакшы болот, 10 сотиктен аз болот. Дыйкан өзү түшүнбөй калат да. Ошон үчүн минимум 20 сотик, максимум уже без разницы. Канчага финансы жетишсе. Ошон үчүн ошондой айтып кетет элем да. $35,000 менен 20 сотик жери менен азыр кышында $35,000 менен башташ керек. 6 айдан кийин 6 айдан кийин буюрса прибыль эсептесе 70-80%-ын 6 айдан кийин чыгарат экен. Ооба. Мында орточо эсеп менен алганда 70-80%. Например, ооба, еще полностью канча кетет деп сурап атышат да, удобрение эмелергечи. Удобренияга канча кетет? Удобренияга 20 сотикке $2,500 удобрение кетет. Жумуш акчасын өзүлөрү билет, жумушту иштейби, өзүлөрү иштейби. Урукка где-то помидор болсо $500-600 кетет, бадыраң болсо бир $300 тегерегинде кетет. Жалпы айттык да, $35,000 менен 20 сотик менен иштесе болот экен. Эгер мен 40 сотик кылсам десечи, боло берет. Боло берет. Адистери бар, силер тажрыйбаңар күчтүү, результаттар бар. Коркпой баштайм дегендер мындай. Мынасыга менде 1 гектар деле даярмын десе, силер ошондойго жардам бере аласыңар? Жардам бере алабыз. Бере аласыңар, э? Ооба. Көп масштабный теплицаларга. Урматтуу дыйкандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, эмне деген түшүм, кандай деген түшүм. Теплица ойлонуп атсаңыздар, телефондорду жазып коебуз. Айзадайымга чалып, өзүңөрдүн суроолорду бергиле. Теплица боюнча Кыргызстанда теплица бизнесин өнүктүрөлү. Мынакей биздин YouTube каналыбыз силерге көрсөтүп берип атат, маалымат берип атабыз болушунча. Ошондуктан комментарийлерди силерден күтөбүз.